Гүлнур Асанова ар дайым жөнөкөй болууга аракет кылуу керек. Ырчы Гүлнур Асанова ар дайым жөнөкөй болууга аракет кылуу керек деп эсептейт. Бул тууралуу пикирин ырчы өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Ар дайым жөнөкөй болууга аракет кылуу керек. Мурдуңду асманга көтөрүп жатып, кокустан чымын кирип кеткенде гана чакап-какап жерге түшпөй, күндө бир жолу ылдыйды карап жүргөн алда канча жакшыраак. Менде байлык бар, күйөө бар, балдарым бар, үйүм бар, төрүм бар деп эч качан мактанба. Баарын заматта алып койчу Аллах бар. Деги ар бир сөзүң үчүн жооп берүүчү күндүн келерине ишенесиңерби? Деп кайрылды көрмандарына ырчы. Ырчынын көрмандары аталган постко өз ойлорун кошуп жатышат. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Зира Айтбекова апат болгондон көрө той эле болсо болмок экени. Блогер алып баруучу Назира Айтбекова тойдон тажаган күндөрдү эске салып, дарыга кеткен акча тойго кетсе жакшы болмок экен деген пикирин бөлүштү. Тойдон тажап, барганда да жөн барбай, акчаны да бергибиз келбей, акча жокто кычап той бербей эле койбойбу деп шыпшынып ырчы менен тамадалардын акчасын санап, ичибиз тарып калдык эле. Азыр дарыга концентраторго акча издеп атабыз го. Апат болгондон көрө той эле болсо болмок экени, дарыга өлгөнгө кеткен акча ырчыга кетип дегендей. Адам баласына эч нерсе жакпайт туура. Шүкүрдү үйрөндүкпү ыя деп кайрылды көрмандарына блогер. Көрмандары алып баруучуну колдоп жатышат. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Россияга Кыргызстандан жөнөтүлгөн вирустар изилденип бүттү. Кыргызстандын аймагында SARS-CoV-2 жаңы инфекциянын кайдан келгенин билүү үчүн Россиянын вектор вирусология жана биотехнология борборуна жөнөтүлгөн үлгүлөр иликтенип бүттү. Бул тууралуу Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында Россияга 20 үлгү жөнөтүлгөн. Алардын 3-сүнүн цитопогендик аракеттери жогору экендиги аныкталган. Кеңири изилдөөгө алганда ал инфекциялар башка мамлекеттерден келип, Кыргызстанда эволюция болгондугу белгилүү болду. Салыштырганда биринчи үлгү Россия менен Швецияда, экинчи үлгү Америка Кошмо Штаттарында, Бириккен Араб Эмираттарында, үчүнчүсү Оманда кезиккен жана окшоштуктар байкалган, деди Ахматова. Ал ошондой эле өлкө аймагында COVID-19 изилдөө максатында Германияга дагы 100 лабораториялык үлгү жибериле тургандыгын кошумчалады. Маалымат булагы Назар News Чекит KG.